Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн өзүбүздүн илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартуулайбыз. Жалпы эле жер шарындагы адамзаттын экономикалык, финансылык жана башка проблемаларын чечүүгө багытталган чоң илимий көптөгөн ачылыштар болуп атат. Биринчи эле абдан чоң сенсация быйыл 2013 жылдын башында болду. Мында биздин япониялык кесиптештерибиз, физиктер, техниктер кезектеги өздөрүнүн бир чоң ачылышын жасашты. Натыйжада алар робот-космонавт жасоого жетишти. Бул атактуу Toyota фирмасынын технологиясынын негизинде жасалган робот. Ал боюнун узундугу болгону 34 сантиметр, салмагы 1 килограмм. Бул робот натыйжада кадимки эле ошол эл аралык баягы космос станциясына жиберүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошол адамдар космонавттар менен кошо эле жиберилет дагы. Ал ошол МКСтин ичинде өзүнө тапшырылган, өзүнө буйрулган бир топ илимий эң татаал операцияларды жасоого жөндөмдүү. Ал абдан чоң информациялык, операциялык Android деген система менен ушундай толтурулган ал роботтун ичи. Натыйжада бул жөн эле баягындай бир физикалык, кандайдыр кыймылдуу нерселерди жасабастан, ал турсун коммуникативдик дагы операциялар жасайт экен. Мисалы үчүн, бир нече тилде кадимки эле ошол космонавттар менен сүйлөшө билет. Алардын командаларын, алардын тапшырмаларын аткара билет. Бул Kirobo деп ушундай шарттуу түрдө ат коюшкан. Менимче жакын арада ушул абдан укмуш робот космонавттын космоско чыгып, ошол көп адам жасай албай турган операцияларды жасап, илимди дагы байытууга өзүнүн чоң салымын кошо тургандыгына күбө болобуз деп ойлойм. Америка Кошмо Штатынын астрофизиктери, техниктерин жардамы менен Чили мамлекетинде эң чоң дүйнөдөгү обсерваториянын курулушу бүттү. 2003 жылы Чилинин атактуу Атакама деген чөлүндө ошол кратердин ордуна ошол обсерватория курулушу башталган болчу. Натыйжада ал курулуш абдан чоң финансылык каржы менен бүттү. Анын жалпы баасы 1 миллиард 400 миллион америкалык доллар менен бүттү. Негизинен Европанын, ошо Түндүк Американын, Азиянын, анын ичинде биздин кымыш өлкөлөрүнүн окумуштуулары түздөн-түз катышып, бул абдан чоң долбоор ишке ашты. Обсерваториянын функциясы эмне? Биз сиздерге айтып жүрөбүз, биринчи чоң жарылуу болуп, дүйнө жүзүндө большой взрыв деп коебуз. Ошол галактикалар, азыркы биздин күн системасы жана башка системалар жаралганга примерно 12 миллиард жыл кеткен деп айтып турган болсок, эми ушул чоң абдан зор обсерватория абдан ошол чоң жарылуу эпопеясынын жанына чейин жете тургандай чоң ачылыштарга ошолорду чечип берүүгө мүмкүнчүлүгү бар обсерватория. Биз ойлоп атабыз, ал турсун ошол 13,7 миллиард жыл мурунку болуп жаткан окуяларды мындай чечип берүүгө мүмкүнчүлүк берген ушундай бир чоң обсерватория экен. Менимче бул толугу менен ишке киришүү жылы мына 2013 жана 2014 жылдар күтүлүп атат. Бардыгы ойдогудай болуп, техникалык, технологиялык шарттарын түзө билип, аларды камсыздай кыла турган болсок, анда менимче абдан чоң ачылыштардын алдында турабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө ошо илим философиясы деген кийинки учурларда абдан ушундай актуалдуу болуп аткан илимге арнадык. Бул боюнча биздин Кыргызстанда эң алдыңкы көрүнүктүү адис атактуу окумуштуубуз, Улуу Тил Илимдери Академиясынын академиги, философия илимдеринин доктор профессор Какеев Аскар Чуктаевич. Аскар Чуктаевич, мына мен ошо илимге берилген киши катары өзүмдү абдан бактылуумун деп сезем да.
илим деген сөз өзү кандайдыр бир сыйкыр бир түшүнүгү бардай сезилет мага. Бир эле ушу сабак берип мектепте физика мугалим болуп иштедим. Анан кийин бирок баары илим өзүнө тартып алгандыктан ушинтип мынакей башка болуп 30 жылдан бери ушу физика илимине аралашып жүрөм да. Бирок кээде менде ушундай бир абдан кызык феномен пайда болду кийинки учурларда, айрыкча акыркы 10 жылдын ичинде. Мисалы үчүн кээ бир тарыхый окуялар жөнүндө сөз болуп калса, мен ошол айталы биздин заманда, биздин эрадан бери жагында айрыкча сөз болсо, ошону унутуп калбаш үчүн ошол учурда илимдин кандай ачылышы болду эле. Мисалы үчүн электромагниттик индукция курушуна чейин болду эле, бул андан кийин болду эле. Же болбосо Галилейдин айталы Сатурндун спутниктерин, Юпитердин спутниктерин ачкан ошо мезгилге туура келди эле, же болбосо Ньютондун мыйзам ачылган ошо туура келди эле десем, кээде менин досторум, тааныштарым күлүп калышат да. Бул дагы, видимо, ошол бир баягындай бир рёпердик, баягындай бир точка катары кабыл алынган. Демек, биз илим бул эң баягы көп мезгилди басып өткөн эволюциялык жол болсо дагы, биз үчүн дайыма жаш, дайыма перспективалуу нерсе катары ушу кабыл алып жүрөбүз. Мынакей сиз кийинки учурларда Кыргызстанда биринчи болуп ушу илимдин философиясы жөнүндө кеп кылмак турсун, атайын илимий мектеп ачып, Кыргыз Россия Славян университетинде атайын кафедраны башкарып отурасыз. Ушул илимдин маңызы жөнүндө, ушул илимдин жалпы руханий дүйнөдөгү орду жөнүндө, ушул боюнча ушунда башында бир жакшы түшүндүрмөлөрдү кеп кылып берсеңиз, андан ары анан кийин бул илимдин механизми, идеологиясы жана ошол жөнүндө сүйлөшсөк. Ой, рахмат, ушу немеге бүгүн чакырып, бисмилла деп айтканда эле мен өзгөчө ушул илим жана турмуш силердин передачаны абдан бир жакшы, бир өзгөчө биздин илимдин тарыхындагы бир окуя деп эсептейм. Анткени мен көптөн бери эңсеп жүргөн бул илимдеги ачылыштар, алардын тарыхы, сизге рахмат айтканым келгени, бул биздин Сергей Петрович Капицанын ишин улантып атасыз өз убагында. Анан биринчи кезекте албетте кыргыз тилинде ушундай илимдин тарыхын, анын ийгиликтерин баарын көрсөтүүгө жасап аткан аракетиңиз мындан ары дагы байсалдуу болсун. Анан албетте жана сиз айтып аткан нерсе мен үчүн дагы бир акыркы жылдары өзгөчө мынабу 2005 жылдан баштап 2005-2006 жылдардан окуу жылдардан баштап Россияда дагы жана бизде бир жаңы башталыш болду. Бул аспиранттар, магистранттар илимдин тарыхы жана философиясы деген кандидаттык экзаменди, магистрлик экзаменди бере баштады. Анан биз ошого даярдык көрүп, анткени биздин келечек аспиранттарыбыз, кандидаттарыбыз, анан магистрлерибиз Россияда барып иштеп атпайбы көпчүлүгү. Ошолорго жана нострификациядан өтүш керек болуп калат экен. Биз ошол Россиянын программасына толук дал келе турган ишти мындай бүгүнкү күндө аткарып атабыз. Ошол өзүңүз айткандай илимдин тарыхы, философиясы боюнча Россиянын академиги Степин Вячеслав Семенович, анан РАНдын мүчө корреспонденти Миронов Василий Владимировичтер ушул программалар түзгөн. Анан мына менин кол алдымда турган китеп бул философия науки общей проблемы деп. Мени абдан бир кубандырган нерсе, ушул аспиранттар үчүн окуу китепти биздин эң бир окумуштуу Лурия Александр Романович деген болгон. Ушул киши 1930-жылдары Орто Азияда эксперимент жүргүзгөн, анын ичинде Кыргызстанда.
Анан Кыргызстанда бу бисмилла деген эле тиги академик Степин ушу эмеден баштап атпайбы? Луриянын эмгегинен. Анан бул мени өзгөчө кубандырган. Мен лекцияны аспирантурага окуганда дагы ушундан баштап жүрөм да. Айым себептен. Көрсө, мынау биздин мезгил, биз жашап аткан мезгил биринчи кезекте техногендик цивилизацияга баратабыз. Анын эң башкы мындайча өбөлгөсү бул илим болот экен. Ага чейин, мисалы үчүн 1917 жылкы революцияга чейин биздин элибиз негизинен караңгы болгон. Билим деңгээлин алганда 0,2% болуп, бул эми жок болсо сабаттуулуктун бул эң начар деңгээлде. Анан сабаттуулук начар болгондо адамдар кырдаал боюнча гана ойлонуу жүргүзөт экен. Илим бул далилденген билимдердин негизинде башылат экен. Анан ушунда мынабу Лурия бир кызык нерсени жазып кетиптир. Эгерде караңгы адамдар бул абдан акылдуу эле болот, бирок шартка карата мында бир ойлонуулар жүргүзөт экен. Бул жанагы күнүмдүк демейки ойлоо болуп калат экен. Ал эми мындан кутулушунун бир эле жолу бар экен. Мектепке барыш керек экен. Мектепте мынабу билимдердин эмелерин негиздерин үйрөтөт экен. Ошондо биздин эмеге алып караганда мектепте мугалим программа менен иштейт. Орто мектептерде жанагы албетте эсепти, окууну, саноону, анан кийин улам татаалданып барып анан биологияны окут экен, физиканы, химияны, анан жалпы адамзат маселесине келет экен. Ушунун бардыгын биринчи кезекте мектеп берет экен. Эгерде мектепте билимдүү адамдар чыга баштаса, анда мынабу мурдагы илгерки совет мезгилинде айтып жүрүшпөдү эле, буржуазиялык окумуштуулар деп. Алар эмеде чүкүндө артта калган элдер деп. Артта калуу бул биологиялык жактан алганда эч кандай чындыкка жолобойт экен. Анткени биз Homo sapiens'тин өкүлдөрүбүз. Дүйнөдөгү башка элдер сыяктуу эле адам ата аба энеден бери келатабыз да. Анан бизге бир алга жылыш үчүн бул окуу болот экен. Мектепти бүтүү, анан мектепте, анан жогорку окуу жайларында мына бул билимдердин, илимдин негизин үйрөнгөндө, ошондо жана техногендик цивилизацияга өтүүнүн бирден бир жолу экен. Билим алуунун өндүрүшү катары карасак болот экен да илимди. Ак сөз. Анткени ал мугалим эмнени бериш керек? Албетте илимдин жетишкендиктерин бериш керек. Анан ошол илимге куралданган адам өзүнүн мына бул бүткүл болгон өзүндөгү мүмкүнчүлүктү турмушка ашырганга жарайт экен. Анын эки эле эмеси бар да. Мисал үчүн биздин чикем Чыңгыз Төрөкулович Айтматов. Бул баягы эски терминдер менен айткандай артта калган элдердин өкүлү да. Анан ал билим алгандан кийин, жогорку билим алгандан кийин, анан бир өзүнчө дүркүрөп чыгып, бүгүнкү дүйнөдөгү эң бир генийлердин катарына чогулуп кетти. Абдан жакшы айттыңыз. Анан экинчи жагы бар мунун. Анан мисалы үчүн азыр демократиянын бир үлгүсү болобуз деп жаткан Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама бул афро-америкалык да, тияк эмеси тамырлары терең жагат. Анан бул киши дагы ошол билимдин аркасы менен башка элдерге европалыктарда тең келип, анан ал жалаң эле тең келмек түгүл, эме болуп атпайбы президенттине. Анан бул эки маселе, ушунун бардыгы биринчи кезекте илимдин касиети, билимдин касиети. Анан дагы бир нерсе бар экен. Байыркы гректер ушул илимди баштаган экен да.
Анан Евклидтин геометриясы ошол илимдин теориясынын эң биринчи далили. Анан бу илим деген эмне? Далилденген билимдер болуп калат экен. Аны баштаган жанагы бизде эле кичинекей эл Грециянын өкүлү Евклид геометриясы. Анан кийин дүрт эле биздин политехникалык институтта өскөндөн кийин сызма геометрияга келдик. Анан бирде тиги алты асылганыш бир болуп топология кирип кетти. Анан муну окумуш нерсе экен да, бул бир бети. Анан экинчи жагы ушул эле эл, кичинекей эл, демократия деген ойду биринчи тапканда. Анан бүгүн да ашырып атышат. Эми бүт дүйнөдөгү жана цивилизацияга жеттиген элдин бардыгы ушул демократиянын негизги принциптерин колдонот экен. А көрсө, бул дагы жөп жөнөкөй экен. Дүйнөдөгү бардык элдер жанагы биздей эле уруучулук мезгилинде өткөн. Анан кийин феодализм мезгилинде өткөн. Анан көрсө региондук маселелерде өткөн. Жердешчилик, ушунун бардыгы. Анан көрсө ушулардан арылуунун бир гана жолу бар экен. Бу демократия. А демократияда эң бир өзөгү адамдын керт башынын эркиндиги, анын ойлоосу. Анан ошонун баарын топтогондо бир сиз эми депутат катарында баарын байкап турасыз да. Булар демократтар болот экен. Көпчүлүк адамдар. Анан консерваторлор болот экен. Анан ортосунда жана центристтерди жүрбөйбү? Либералдар болот экен. Анан жалпы бөлгөндө жанагы өнүккөн мамлекеттер Америкада, же болбосо Россияда 2-3 эле партия болот да. Анан көрсө ушул эмеге карата болот экен. Анан мунун баардыгын мынабу биз бүгүнкү күндө аспиранттарга мынабу илимдин тарыхын, анан билимдин тарыхын, анан кийин коомдун өнүгүшүнүн тарыхындагы анын философиясын, анан туу чокусу мынау эки маселе илим жана демократия деген нерсени биз эгерде мындан ары дайыма колдосок, анда биз мынабу эл дүйнөдөгү бардык элдердин баары умтулган цивилизациялык коомго жетебиз деген. Демек, илимдин социокультуралык механизми, феномени жөнүндө айтып атасыз да. Бул абдан кызык, абдан кызык. Анан менде дагы бир ушундай ойлор пайда болот да. Биз мисалы үчүн абдан чоң ири окумуштууларды билебиз. Мен ал окумуштууларды өзүм физик болгондуктан физиктер жөнүндө айтсам, мисалы үчүн Галилей өзүнчө эле бир чоң жаңылыкты ачкан. Баягы инерция деген эмне экендигин, инерциялык эсептөө системасынын кандай. Анан кийин бир 200-300 жылдан кийин Ньютон аны кайталады. Кванттык механика пайда болду. Жаш окумуштуулар Нильс Бор, Вернер Гейзенберг, Эрвин Шредингер, Ярдан жана башкалар. Өзүнчө эле бир чоң укмуш ачылыштар болду. Андан ошолордун баардыгы келип бүгүнкү күндөгү болуп көрбөгөндөй чоң илимий техникалык прогресске алып келди. Бирок биз, мисалы үчүн жаштар, биз өзүбүз деле күнүгө эле Эйнштейндин же болбосо Планктын китептерин окуп отурбайбыз да. Демек, убакыттын өтүшү менен, эволюциялык жол менен алардын алгачкы теориялары өзгөрүп, бири-бирин толуктап, ушинтип отурат экен да. Ушунун баарына философиялык баа берүү деген бул абдан кыйын болсо керек кыскача айтайбыз. Ушуну көтөрүп атканыңыздардын ошо себебин дагы бир ушу мындай бир жөнөкөй тил менен ушу биздин көрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Эмеде мен бир физиканы гана айттым. Мен ушул эле нерсе химия илиминде, биология илиминде, бардык илимдерде бар. Бардык илимдерде бүгүнкү күндө жанагы сиз айткан ой, эволюция маселеси албетте жана физикада сиз айткан нерсенин бардыгы дал келип чыгат. Анан биз мынабу аспиранттарды окутууда ошол ар бир мезгилге карата анан бүгүнкү күндө ошол мынабу дүйнөдөгү эволюциялык жанагы бул жансыз дүйнөдөгү, жандуу дүйнөдөгү, анан адамзат коомуна келгенде дагы ушул экен да. Эволюция, анан адамдын жан дүйнөсүн алганда дагы ушул экен. Анан илимдин мындай чыкканда жан дүйнөнүн өзөгүн түзгөн мынабу илимдин өзүнүн биздин адамдын аң сезими дагы эволюциялык жол менен жүрөт экен. Анан ошону менен бирге жанагы
бүгінгі күнде система деп жатпайбызбы? Тармақтардың барлығы. Егерде біз адам баласын биологиялық жақтан алғанда дағы, ал өзінчелік система болып тұрады екен. Ал misal үшін адамдың өзі мында қарағанда тамақтану системасы, жаңы балдардың төреліші, бұдағы өзінше система да. Анан біздің башме өзінше система. Анан егерде ушул системамен алғанда адамзат коомунун өнүгүшү дагы система. Анан биздин бүгүнкү күндөгү демократиялык өлкө катарында алганда бу да система. Анан бул системанын үчөө бийликте, мисалы үчүн президенттик, андан кийин парламент, анан аткаруу бийлиги, булар системалар да. Анан сот бийлиги, анан бунун бардыгы эволюцияда турат экен да. Улам жакшы өзгөрүп, анан өнүгүп турат экен да. Анан ушунун бардыгын эми мүмкүн болушунча, колдон келишинче биз мисалы үчүн сабактарда айтып атабыз. Анан албетте алар жаштардын бир жакшы жери бар. Булар интернет менен иштейт да. Китепке биз мисалы үчүн китептерге көнгөнбүз, бирок алар кыска, тез алышат. Анан бир гана нерседен чочуп, анткени алар жанагы интернеттен алган нерсени түз эле тиги кагазга ксерокопия кылып алып, анан кийин ушуну окуп, анан тиги эсинде калабы, калбайбы, мен ушуга кичине бир эмем бар да, күдөк нерсе бар да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.